Азиянын аялдары баш ийүүгө мындайча айтканда жакшы каралган. Ошо казак, тажик, өзбек, мусулман элдердеги бүт эле мусулмандар баш ийсин деген максатта айтат да. Баш ийгенди жакшы көрөт. Баш ийген аялды дагы жакшы көрөт эркектер. Себеби, урматтуу мекендешим, ападан кийин бала баары аялга калат экен да, аялына калат экен. Биз мисалы ападан келген өтмүш бул мурас болуп эсептелет. Себеби ар бир адамдын ата энеси өтөт да. Мындайча айтканда бул мурас нерсе да. Бирок баласы өтүп калсачы? Баласы бул бир кайра жаңыруу болуп эсептелет. Муну унутуш өтө кыйын да. Эмнени айткым келет? Көбү айтат, аялы өлүп калса экинчиге үйлөндү деп. Кудай Таала биз табиятты ушундай жараткан. Мээримге муктажбыз бардыгыбыз. Эркек киши ошо баары апасынан кийин аялга калат. Мээримге муктаж, бири-бириге мээримге муктаж, аял дагы эркек дагы. Бир эле жыныстык жакты, бир эле бала үчүн гана, бир кала нерсе үчүн эмес, негизги маселе мээримде турат. Мээримсиз жашоого мүмкүн эмес.